Шеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде окуу жайдын 80 жылдыгына жана этнограф Амантур Ахматалиевдин 90 жылдыгына карата улуттук баалуулуктар ата мурасы аталышында симпозиум болуп өттү. Иш-чара улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолун ишке ашыруу максатында уюштурулуп, ага Кыргыз мамлекеттик университетинин мамлекеттик тил, жаштар саясаты жана спорт боюнча проректору Жайна Садыкбек кызы, искусство жана дизайн факультетинин деканы Кадыралы Артыков, Амантур Ахматалиевдин небереси Нурлан Сакпаев, профессордук окутуучулар курамы жана студенттер катышты. Илимий негизде тарых илими дейбизби, этнография дейбизби, бул илимдердин өнүгүшүндөгү зор салым кошкон илимпоз агайыбыз бүгүнкү күндөгү эмгеги этнография илимине зор табылга деп айтсак болот. Ошол эле учурда агайдын оймо чиймелерге болгон мамилеси, мына бүгүн биз оңгу жол улуттук дем деп атабыз. Буга чейинки оңгу жол улуттук демди жонуна көтөрүп, эл кыдырып, аймактарды, региондорду кыдырып, жайылтууга өзүнүн зор салымын кошкон белгилүү этнограф ким болгон? Бул сөзсүз мына ушу Амантур Ахматалиев агайыбыз болгон. Теманы туура тандап, агайдын да 90 жылдыгына бүгүнкү иш-чаранын арналып аткандыгы дагы өтө маанилүү. Ошондуктан уюштуруучуларга, жалпы агайдын үй бүлө мүчөлөрүнө, студенттерге терең ыраазычылык билдирем. Симпозиумдун максаты билим берүү мекемелеринин өз ара байланышын өнүктүрүү, улуттук баалуулуктарды сактоо, аны менен бирге улуттук маданиятты, салттарды, көркөм мурастарды жайылтуу жана аларды эстетикалык билим берүүгө интеграциялоо. Иш-чаранын жүрүшүндө концерттик программа тартууланып, катышуучуларга сертификаттар тапшырылды. Иш-чара Кыргыз мамлекеттик университетинин искусство жана дизайн факультети тарабынан уюштурулду.